Спутник Кыргызстан агенттигинен Элемон Карымшаков кечээ 29 мартта коронавирус жуктурган аныкталган 26 адам каяктан жуктурган, кененирээк маалымат берип коесузбу, Космос Аревич? Кечээ айтылган 26 адамдын 13-ü Оштон, андан тышкары ошо биздин жанакы нарындык жигит, анан Чүйдөндө болгон, 13-ü болсо Сузактан. Булардын көпчүлүгү азыркы күндө баягы внутренний контакт менен мурунку ооруган кишилердин жанында жүргөн жакын кишилер болуп атат. Ошондуктан азыр мына Кубатбек Айчинович айтып аткандай, азыр биз тыштан келүү баягы катнамдар аз болгондуктан азыр ал жактан мындай оорчулук аз. Ошон үчүн ичибиздеги бири-бирибизге жугушуу азыр көбөйүп атат да. Ошондуктан мен айтып кетет элем, баарыбыз тең жана самоизоляция болуп, керек болбосо чыкпай үйлөрдө отурсак жакшы болот эле. Маалыматтарды эми толук кандуу биздин баягы бул служебный кагаздар болгон үчүн өз чара иштелип, баары тастыкталып жатат. Негизи ушул 3 жерден келген случайлар катталды. 26 жараныбыз бул 6 Ош шаарынын жарандары, 4 Бишкек шаары, 2 Чүй областы, 1 Нарын, жана айтылып аткан киши, 13 Жалал Абад областынан, бул негизден Сузакта болуп атат. Алардын жалпы биринчи категориядагы контакттары, булар үй бүлөлөр мүчөлөрү 154 киши болуп атат. Азыр бүгүн бул 154 кишинин анализи чыгат. Андан сырткары экинчи категориядагы контакттары бар, 1012 киши. Экинчи категориядагы контакттардан негизинен биз мына акыркы мезгилдеги ишти жүрүшүнөн байкап атабыз, мындай жугушу азыраак болуп атат да. Негизинен бул оорунун жугушу биринчи категориядагы жакын туугандары, ошол жакын контакты болгондорго жугушуп атат. Анан айта кетчү жакшы нерсе, мына бүгүнкү күндө биз жанагы оору аныкталган кечээ күнгө чейин 84, бүгүн 10 болуп 94 болду. 10 көзүнчө бүгүн аныкталат. Андан сырткары 84 кишинин биринчи категориядагы контакттардын баардыгын бүгүнкү күндө аныктап чыктык десек болот. Аныктап чыгып, алардын ичинен положительный результат, отрицательный результат бергендердин баары эсептелип чыгып, азыркы мезгилде биздин врачтарыбыз ошолордун үстүнөн иш жүргүзүп атат. Негизинен мен ойлойм, бир топ мындай оорунун аныктоо, сырттан келген оорунда. Анан ошолорго чара көрүү маселеси боюнча мына медиктерибиз бир топ акыркы мезгилде алдыга жылыш жасады. Буюрса мен ойлойм, жакын күндөрү ошол ооруларды, анан оорулардын контакттарын аныктап, алардын андан ары контакт болгонун жугуп кетишине жол бербөө үчүн биз жакын күндөрү ошол жумуштардын аягына чыгабыз деп ойлоп турам.